Азыр мен сиздерге внутрибиржевой арбитраж тууралуу айтып берем. Внутрибиржевой арбитражда бизде готовый шаблон түзүп берген атайын бир сайт бар. Мына ушул сайттын ичинде сиздер мындай готовый шаблон менен иштесеңиздер болот. Мисалы, бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай ар кандай монеталар турат. Ушул ар кандай монетанын бирөөсүн тандайбыз. Мисалы, эң көп прибыль бере турганы азыркы учурда бизде кайсыл 1,44, 1,49, 1,86, 2, 3,5, 4,5, эң астында мисалы 4,27 деп турат. Эгерде ушул монетаны ала турган болсок, биз так избранныйга түштү. $1000 тегерете турган болсок, треугольный кылып, анда $42 иштесек болот. Азыр көрөбүз. Бул жерде айтып атат, QI деген криптовалютаны USDT-га 0,0527ден алыш керек. Binance'га киребиз жана QI монетасын издейбиз. Бул жерде азыркы учурда 528 болуп атыптыр. Купить кылабыз 527ден. $1000 бизге 189,793 монета келет экен, эстеп туруңуздар. Андан кийинки экинчи этапты улантабыз, биткоинга 20дан сатышыбыз керек. Мынакей достор, 20дан биткоинга сатабыз. Бизде количество 189,753 болчу. Бул жака жазам 0,3. Количествоны жаздым. Эми кайрадан биткоинди USDT-га сатабыз 27,536дан. 27,536дан сатыш керек эле, бирок бизде азыр 27,515 болуп атыптыр. 15тен сатканда деле $1000 бул количествоны сатканда 1044 болуп атат. Майлы $4, $5 ортодо комиссия ойногондо дагы бизге $30-40 $1000дан прибыль калып атат. Мына ушундай биржанын ичинде иштеп акча тапкыңыздар келсе, анда биздин жакында баштала турган 9-октябрь күнү баштала турган Binance практикумуна чакырабыз. Binance практикуму боюнча толук маалымат алыш үчүн описаниядагы номерлерге байланышка чыксаңыздар болот.